Кутман күн биздин сүйүктүү достор, кандайсыздар? Салам достор, Мирел силер менен дагы жалгыз Аку эмес бул жакта. Ооба. Ушул подкастта баштайлы. Аку Мирел алдыңыздарга келип калдык. Бүгүн болсо биз сулуулук жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Кечиштешмекпиз негизи сулуулуктун сырлары жөнүндө. Анан саатыбыздын башында эле айталычы, эгерде сиз суроолоруңуз бар болсо, сунуштар болсо, ылдый жакка сөзсүз комментарий жазып койгонду унутпаңыз. Биз үчүн бул абдан маанилүү. Жакты белгисин басып, YouTube каналга катталганы дагы эстен чыгарбаңыз. Жана биз менен Алкитап Чекит медиада дагы кошулуп кетсеңиздер болот. Ошол жерде байланышта дагы кызыктуу темаларды дагы ошол жерден да окуп чыксаңыздар болот. Биз болсо улантабыз. Бүгүн ошо сулуулук дегенде элечи элестетип көр, Мирел. Адам жакшы көргөн адамды караганда каректер 45%га чейин чоңоюп кетет экен. 45%га чейин. Эми бул 50% деп кой, Жарымы болсо эгер. 1 сантиметр болсо 1 миллиметр болсо 1,5 миллиметр болуп чоңоюп кетет экен. Демек, монтип карап туруп эле жакшы көрөбү же көрбөйбү аныктап койсо болот экен да. Карагандан билинип турбай баары эле. Менимче, адамдын организминде эң сулуу орган бул көз да, билбейм. Мен ушундай ойлойм да. Бул көз эң жакшы да. Анткени көздү биринчиден карап тажабайсың. Көздүн ар бир майда чүйдөсүнө чейин карап отура берсең болот. Экинчиден, көз аркылуу сен эмоцияны 55% бересиң деп айтпадык беле өткөндө. Эмоцияны билип койсо болот да. Адамга жагып атабы, жакпай атабы, ачуусу келип атабы, жакшы көрүп атабы. Ушундай деп ойлоп коем да. Анан баягы көз адамдын чырагы деп туруп, анын көзү жакшы, көзү таза деп, көзү түз деп. Кыргыздар да бекер айтпаса керек илгертединчи. Туура. Менимчечи да бир нерсе бар. Адамдын мындай эң сулуулук эмесин белгилеп кетсем, бул күлгөнү кош керек. Жылмаюу, күлгөнү. Ооба. Мен эстей албай атам, кайсы адамдын жылмайганы мындай негативдүү болгонун. Көргөндө эле кандай гана адам эме болбосун, өзгөчө болбосун, эме физикалык жагынан, бирок күлгөндө, жылмайганда адам мындай жакшы эмоцияны эме түрткү кылат да. Мен дагы аны көрүп алып күлгүм келет, жылмайгым келет. Анткени бир сулуу нерсеси ушу күлгөн болуш керек деп коем. Ооба, аябай жакшы. Анда биз сулуулук деген эмне, ошол жөнүндө сөз кылбайлыбы. Сулуулуктун стандартын дүйнө ар кандай талкуулайт. Мисалы, бул деген бою 1,75ден өйдө 90-60-90 деген фигура болуш керек деп, аларда өзүнүн бир сулуулуктун стандарты бар. Бирок дейинчи, акыркы учурда жок, бул сулуулук эмес деп. Сулуулук деген бул толмоч адамдарда сулуу деп туруп, подиумга чыгып аткандар болуп атат. Азыр өзгөчө ушундай болот. Ооба, биз деген муну өзгөртөбүз. Бул деген туура эмес. Адам сөзсүз эле анорексия менен ооруп кыйналып, анан баягы подиумдан жыгылып калганга чейин жетпеши керек сулуу болом деп туруп, анан томпойгон эжекелер чыгып атпайбы? Анан мурунда айтчу эмес беле, ушул модельдер кийип чыккан, дизайнерлер тигип чыккан эме кийимди кийип чыгышат. Бизге болсо кандай жөнөкөй айымдарга кантип кийебиз дегендер бир комментарийлер болгон да. Муну мындай жөнөкөйлөргө да жазбайсыңар. Размери чоңураак же нормалдуу болгон 90-60-90 эмес болгон деген. Мен аябай кызыктуу. Могу Бишкекте бир эжеке менен таанышып калдым, бизнесмен эжеке. Ал биринчи кийим ачканда жалаң жаштарга деп туруп 42 размерден 46 размерге чейин деп ачыптыр да. Анан бул жаштарга депчи, жаш кыздарга депчи. Анан ал банкрот болуптур да. Анткени азыркы учурда эми чындыгында ашыкча салмактуулук көйгөй болобуду. Анан банкрот болгондон кийин ойлондум дейт. Эмнеге десем, келип эле жакшы экен, сонун экен, сапаты жакшы, кийим стили жакшы, бирок мага батпайт экен деп кеткендер көп болуптур да. Анан жок, анда болбойт экен деп туруп, анан ошол размерлерди көбөйтүптүр. Айта кетейин деген, азыр мисалы Wildberries'те деле ал жакта иштешкендер, мисалы буга чейин 42, 44, 46 болуп бир пачка кетсе, анан 48ден баштап 56га чейин бир пачка кетсе, анан 54төн өйдө карай большой меркада өзүнчө кетсе, гигант болуп азыр жана Wildberries жана башка чоң атактуу сайттарда 7 размерди алып калышты да. 42ден 51демеге чейин депчи. Элестет, мындайча айтканда, дүйнөнүн стандарттары өзгөрө баштады. Туура. Негизи ошол мурун эле келиш керек болчу да. Бул баарын ушул түрткү кылган нерсе бир адамдан башталды болуш керек, Маанысын билбейбиз, бирок ушул адамдар өзлөрүн кабыл алып, сулуу экенин билип, кандай гана болбосун, деп туруп, анан бул дүйнө жүзүмгө мындай жарыя кылгандан кийин башталды го дейм, акырындан. Анткени болсо бул көп адамдар сулуу. Көп адамдар, биз мындай айтканча, дүйнө бир стандартка коюп коет.
ошол стандарт менен адам жашап келиш мүмкүн да. Бул сулуу, журналдын бетиндегидей деп эле. Бирок чыныгында кайра мындай асмандан жерге түшсөк, сулуулук деген ал ар кандай болушу мүмкүн. Биз сулуулук десе эле жанагы 90-60 модель болуш керек, бети таза болуш керек, көзү бачыракай мындай сонун кыз болуш керек деп, же эркек эме болуш керек дейт. Бирок болсо сулуулук ар бир адамдын өзүнүн көз карашы менен болот да. Антпесе анда сулуулук бар эле сулуулукту жакшы көрсө, анда кандай башка жөнөкөй адамдар кандай болмок эле? Мисалы сулуу эмесмин деп эсептегендер. Ошон үчүн бул жакшы нерсе, жакшы эме. Ошон үчүн муну ойлонуш керекпиз да. Негизи баары эле ойлонду болуш керек. Сулуулук бул ар бир адам сулуулук. Өзүнүн бир өзгөчө сулуулугу бар. Мисалы кыргыз кыздарына бетинде сепкил болсо аябай комплекс болушат экен да. Бетинде сепкил бар деп уялып болгон нерсе менен жашыпчы. Голливудду карай турган болсоң, бетинде сепкил бар жакшынакай актер эжекелер бар, кыздар бар да. Анан карап туруп, дейсиң да, өзүң кабыл албагандык да. Мисалы өзүң кабыл алып туруп, мына мен ушундай өзгөчөлүгүм бар десе, башкача болмок. Анан кээ бирөө болсо мындан комплексовать этет дагы уялат да. Анан карап коесуң. Анан эң таң калыштуусучу, биз мурунда бир сөз кылганда айттым элем. Аябай жакшынакай кыз экен дедим да мен. Жанында инемечи. Инем болсо, ушинтип ойлойсуңар дейт. Ооба десем, карасаң десем, мага вообще жаккан жок. Мындай эле нормально, мындай эле как все деп койду да. Анан кийин бир күнү дагы ошол инем менен бир жакта жүрсөм, ака карачы, аябай жакшынакай экен деп атпайбы. Анан мен карадым да, мен үчүн билбейм, мен үчүн да как все дедим да. Анан экөөбүздүн вкусубуз эки башка турбайбы деп атпайбы. Анан анысы кандай? Жигиттер артынан чуркап жүрүп 5 жылда араң жетсе, мына мен эми сулуума жеттим десе, башка бирөө аял мындай эле дейиши мүмкүн. Эми бул сулуулукта дагы вкус бар, адам табитине жараша. Жана жакшы орусча айткан сөзү, о вкусах не спорят деп коет эмес беле? Кээде ойлойсуң, суп-сулуу мындай мен өз көз карашым менен суп-сулуу кыздар бир жанында бою кичинекей, курсагы чоң болгон, эптеп эле жүргөн бир бала менен жүрөт да, ойлойсуң, кантип тандады депчи. Чынында адамдын өзүнүн тандоосу болот, адамдын өзүнүн көз карашы болот, бул сулуулукта кандай болот депчи. Анан бир азыр болсо, азыр эмес, мурунтан эле пайда болду, бирок мындай сулуулукту эме болду да. Жана фотомодельдердечи негизи жана витилиго менен оору менен барго, уялгандар ар кандай. Ошону болсо азыр көбүнчө фотомодельдер болсо витилиго менен чыкканда бул сулуу деп туруп көп сүрөткө тарта баштады. Ар кайсы журналдарга чыгарып, бунун болсо анткени болсо бул адамдын өзгөчөсү. Бул өтө сулуу деп айтылат да. Менче бул дүйнө мисалы диктовать этип келет го өзүнүн тартиптеринчи. Мына мондай адам сулуу, сулуу болуш үчүн мондай болуш керек деп. Анан азыр ал деле тажай баштады дагы, анан бир өзгөчөлүктөрдү издей баштады, бир адамдарды вау дей турган нерсени издей баштады болуш керек. Анан биз көбүнчө алданып калабыз да. Ошол телевизордун бетиндеги сүрөттөрдү, видеолорду көрүп, тасмаларды көрүп, журналдын бетиндеги кыздарды карап отуруп, мырзаларды карап атып, тим эле мына сулуу деген могул болот деп биз алданып калат болушубуз керек да. Болчу анан кийин өзүңдөгү чыныгы баалуулукту билбей калат болушуң керек. Ошентип отурупчу, чынында сулуу адам бул биз баарыбыз айтып коебуз го, жан дүйнөсү сулуу адам деп. Анткени сырткы келбейт, бул азыр бар, бирок эртең карыйт, эртең буруш басат, бүрсүгүнү алат, жок болуп калат да. Мисалычы, ал өтүп кетчү нерсе, бирок өтүп кетпечү, ченем менен ченелген, бул чыныгы сулуулук болуш керек. Туура. Негизи дагы бир нерсе айтып коет, көз көнүп калат дейт го. Канчалык сулуу болбосун, бүгүн эртең бир ай сулуу болот, андан кийин көнүп каласың, өлө сулуулугун байкабайсың, башка адамдардан байкай баштайсың дегенде эле да. Ошондой эле чынында бул сулуулук бүгүн бар, эртең жок. Ошон үчүн сулуулук деген ар бир адамдын өзүнүн көз карашы болот. Анан эң биринчи башталган нерсе бул өзүңдү кабыл алуу дейм. Өзүңдү сулуу деп эсептейсиңби? Өзүң сулуусуңбу деп суроо бергенден мурун билишибиз керек, ар бирөөбүз сулуубуз. Ар бирөөбүз өзгөчөбүз. Кудай баарыбызды сулуу кылып, жакшынакай кылып жаратып койгон да. Болгону ошону баалай билген жакшы. Анда биз саатыбыздын жыйынтыгында угармандарыбыздын баардыгын тең дагы бир жолу Алкитап Чекит медиа сайтына чакырабыз. Катталганды унутпаңыздар, бизге комментарий жазганды унутпаңыз. Сиз өзүңүздү сулуу адаммын деп эсептейсизби? Жазып коюңуз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.